Директке ар бир катка дагы өзүм жооп берем. Жеке жашоомдо же шайлоодо дагы эч качан троллдорго кайрылган эмесмин. Тилекке каршы кээ бир чиновниктер коркутканды жакшы үйрөнүп алышты да. Мындай кээ бир чиновниктер менен жолугушканда мындай аябай көп алдашат да, мындай болбогон нерсени айтып беришет да. Анан текшерип баштасаң таптакыр эле андай эмес экен. Тилекке каршы кээ бир чиновниктер коркутканды жакшы үйрөнүп алышты да. Ой, бул мындай эмес, сиз мыйзамды бузуп атасыздар, тигиндей кылып атасыздар деп көп учурларда ошондой болгон. Кээ бир учурларда биринчи алдангам, анан уже алданбай калдым. Мисалы, фейк аккаунт деген троллдордун фермасы, мындай айтканда бүгүнкү күндө бул чоң бизнес да. Эгерде бирөө жарымга мындай комментарийлерди жакшы комментарийлерди жазсын деген мындай ою бар болсо, аны заказ кылып сатып алса болот экен да. Бул өтө оңой экен. Бирок чындап эле мындай татыктуу иштеген, жакшы иштеген, жаман нерсени кылбаган адамдарды дагы каралап салганы дагы мүмкүн да, фейк аркылуу, фейк фермалар аркылуу. Бирок бул мындай көрсө адамдардын ой пикирин мындай башка нукка буруп салганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Жеке жашоомдо же шайлоодо дагы эч качан троллдорго кайрылган эмесмин. Бирок эгерде мисалы ролик чыкканда аны туугандар менен бөлүшүп, ушуну лайк басып коюңуздарчы, анда балким рекомендацияга чыгып кетиши мүмкүн деген нерсени колдонгон. Мисалы, кээ бир коррупционерлер менен күрөшүп баштаганда, алар сага контратака кылат экен да. Кандай? Ой, бул акча алат, ошон үчүн бул теманы көтөрөт депчи. Эгерде тилекке каршы андай да мындай кээ бир депутаттар ошондой стратегияны колдонушкан экен да. Ошондуктан мындай кээ бир учурларда ошондойну укса болот экен да. Өзүм алып барам соц баракчамдарды, директке ар бир катка дагы өзүм жооп берем. Кээ бир каттоочуларым менден сурашат да, бул фейк эмеспи же башка адам жооп бербейби деп. Жок, мен ар бир катка өзүм жооп берем. Ошол Инстаграмда директке жазылган каттарды жогорку кеңештен көтөрүп, ушул толук кандуу, мындай айтканда, дагы бир платформа мага жарандардан кайрылууну алган. 6-чакырылышта сын пикирлерге даяр болбой, ушул Инстаграмды өзүмдүн жеке баракчамда алып баргандан тартынчумун. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө хайп өтө мындай популярдуу нерсе болуп атат. Бирок мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү мындай атайлап хайп кылам деп андай ниетим жок. Эмне үчүн? Анткени мен үчүн главное мен көтөргөн маселелер, көйгөйлөр чечилсе, андан ашыкчан мага кереги жок. Анткени эгерде жарандарга жардамым тийсе, бул мен үчүн эң чоң көрсөткүч да. Көп журналисттер ушул иликтөөлөрдү жүргүзүп, биз ушул иликтөөлөр аркылуу көптөгөн коррупционный схемалар менен көрүшүп, аларга каршы иштегенбиз да, мындай айтканда. Коррупционный схема аныкталса, аны ачыкка чыгарып, ушул журналисттер жасаган жумушуна мен мисалы көптөгөн пайданы көргөнмүн жана өзүмдүн жумушумда колдончумун. Анткени мындай айтканда, иликтөөнү жүргүзгөнгө менде убактым жок, мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок эгерде журналисттер ошол иликтөөлөрдү сага даярдап алып келсе, сен колдонгонго толук кандуу укугуң бар, мындай айтканда. Анан ошондой жакшы бир практика болуп калганда, мисалы, аябай госзакупкалар боюнча чоңдогон иликтөөлөр жүргүзүлүп, мындай схемалар токтотулган да.